Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн сиздерге очищение тууралуу сүйлөп бермекчимин. Анткени учурда элдин арасында очищение, детокс, тазалануу деген сөздөр көп колдонулат. Мына бул сөздөрдүн артынан пайда көргөндөр дагы ошончо. Видео материалды эки максатта чыгарып жатам. Биринчиси албетте көптөгөн адамдардын ден соолугун жакшыруусуна себепчи болуу. Экинчиси болсо очищение деген сөздүн артынан пайда көргөн шылымдардын соодасын аз болсо дагы начарлатуу. Акча табуу жакшы албетте, бирок ал адал жол менен болушу керек. Эң оболу организм өзүн өзү тазалоо механизмине ээ экендигин дагы бир жолу эскертким келет. Ар 10 жылда биз жаңы денеге ээ болобуз. Карыган клеткалар жок болот, жаңы клеткалар пайда болот. Кыскасын айтканда, биз сырткы таасирден улам тазаланууга муктаж эмеспиз. Бардык керексиз нерселерди организм өзү сыртка чыгарып турат. Бирок тамак аш аркылуу, суу аркылуу, аба аркылуу биз өтө көп керексиз нерселерди дагы жутуп алабыз жана алар бизге өзүнүн терс таасирин тийгизбей койбойт. Күчөгөндө оорушубуз мүмкүн. Андан сырткары организм дагы зат алмашуунун натыйжасында көптөгөн керексиз нерселерди бөлүп чыгарат жана аларды тери аркылуу, табарсык аркылуу жана жоон ичеги аркылуу сыртка айдап чыгарат. Жана организм дагы чарчайт жана ошонун натыйжасында кээде кыйналып калабыз. Организм уулангансып калат. Ошол учурда эмне кылуу керек? Детокс кылуу керекпи? Жок. Детокска эч кандай муктаждык жок. Эки сунушту сиздерге бермекчимин. Биринчиси бул орозо кармануу. Эми буга эркек күчтүүлөр гана басым жасаса болот. Экинчи сунушум болсо энтеросорбенттерди колдонуу. Бул медицинада толук кандуу сунушталган жана колдонулуп келе жаткан ыкма энтеросорбенттерди колдонуу аркылуу биз бардык керексиз нерселерден арыла алабыз. Ал экзогендик болсун, эндогендик болсун. Экзогендик деген сырткы таасирлерден улам организмге түшкөн уулуу нерселер, эндогендик болсо организм өзү бөлүп чыгарган уулуу нерселер. Ушулардын баарын жок кылуу үчүн биз энтеросорбенттерден колдонсок болот. Булардын түрлөрү дагы, аталыштары дагы ар кандай. Мен бүгүн сиздерге энтеросгел деген ошол энтеросорбентти сунуштагым келип турат. Абсолюттуу түрдө зыянсыз, 1 жашка чейинки балдар дагы колдонсо болот. Негизи дарылар эки түрдө болот. Биринчиси дарыгердин уруксаты менен колдонулуучу, экинчиси болсо дарыгердин уруксатысыз колдонсо боло турган дарылар. Ушулардын тобуна албетте энтеросгел дагы кирет. Дарыгердин уруксатысыз деле колдонсоңуздар болот. Анткени абсолюттуу түрдө зыянсыз. Кош бойлуу аялдар дагы колдонсо болот. Эми кимдерге көбүрөөк сунушталат? Ошону айта кетейин. Албетте ошол дайыма көп тамак жеп жүргөн адамдарга сунуштагым келип турат. Биринчи кезекте анткени аларда уулуу нерселер башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк болот. Аллергиядан жабыркаган бейтаптарга сунуштагым келип турат. Анткени бардык аллергендерди дагы бул жок кылууга жөндөмдүү. Андан кийин болсо, албетте кабылуучуларга, ошол организм тазалагысы келгендерге сунуштайм. Айрыкча жоон ичегисинде көйгөйлөр барларга. Ал жерде кээде ич катуу болот, кээде өтүү болот. Ошол нерсе улам кайталанып эле кыйналып жүрө бергендерге дагы көбүрөөк сунуштайм. Негизи жалпы эле ошол өзүн өзү тазалагысы келген бардык ушул мекендештерибизге сунуштагым келип турат. Өйдөдө айтканда абсолюттуу түрдө зыянсыз, 1 жашка чейинки балдарга дагы колдонууга уруксат бар. Бирок эми мен жаш балдарга сунуштабайм. Дарыгериңиз менен кеңешип берсеңиз болот. Чоң адамдарга колдонууну мен көбүрөөк сунуштайм. Кантип колдонобуз? 1 аш кашыктан 3 маал ичсеңиздер болот. Жарым стакан кайнак эмес, бөлмө температурасындагы эле суу менен иче бересиздер. Тамактан 1 саат мурда же 2 саат кийин ичсеңиздер болот. Тамакка байланыштырбашыбыз керек. Бул өз алдынча өзүнүн ишин аткара берет. Организмден эч кандай пайдалуу нерселерди алып чыгып кетпейт, бирок бардык зыяндуу нерселерди алып чыгып кетет. Ошол максатта колдоносуздар. 15 күнгө чейин колдонуу сунушталат. Күнүнө 3 маал, 15 күн. Анан жарым жылдан кийин дагы бир кайталасаңыздар болот. Демек, 1 жылда 2 жолу 15 күндөн ичесиздер. Дарынын бир гана кемчилиги бар, мен билем, бир аз баасы кымбатыраак. Бирок эми канчалаган миңдерди баттарга коротуп жүргөн сиздер үчүн бул арзыбаган эле сумма деп ойлойм. Андыктан очищение кылыш максатында ушул энтеросгелди колдонуп көрүңүздөр. Муну менен балким аллергиядан дагы толугу менен кутулуп кетишиңиздер ыктымал. Эгер материал сиздер үчүн кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарийге пикириңиздерди калтырып койсоңуздар болот.